Бата сурасаң Мойтакеге бар. Кыргыз эл макалы. Тасма Орто Өрүктү айылынын айыл башчысы, Жапар Шабиров мектебинин тарых мугалими, Орто Өрүктү тарыхый аймактануу музейинин негиздөөчүсү Боронбай уулу Максаттын макаласынын негизинде даярдалды. Азыркы күндө сырттан каржыланган, кыргызга күйүмүш көрүнгөн атайын топ элибиздин ислам менен эч кандай байланышы болбогонун далилдегенге аябагандай аракеттенип келишүүдө. Кудум эле ислам дини кыргыздарга кече 90-жылдардан кийин эле келгендей түр көрсөтүшөт. Бул коммунисттер. Ошол эле кезде ата-бабаларыбыз шаман болуп жашаган деген жалган маалыматты элге таңуулап жатышат. Алардын аталары шаман болсо болгондур, бирок биздин бабаларыбыз мусулман болгон. Ислам дини элибиздин жашоосунда тээ кылымдар бою эри шаркак болуп келген. Мунун миллиондогон далилдери бар. Алардын бирөөсү көлдөн чыккан көлдүн акелери. Акелер бул башка улутта учурбаган феномен. Акелер 18-кылымдан тартып 20-кылымга чейин жашап өткөн аалым, олуя, таанышман, дипломат, такыба, лидерлер болушкан. Кыргызда ушул 5 акеле болгон, ушул олуялар да болгон деген ойда жаңылыш. Дегеле элибиздин кечегисин бир кылчайып карай турган болсок, көптөгөн чыгандардын арасынан олуя заттарды, софучулук менен алектенген, нагыз ислам динин карманган илимдүү билимдүү инсандарды өтө көп кездештиресиң. Акелер аракети кыргыздардын саясий, маданий, руханий, дипломатиялык, педагогикалык жашоосунда чоң мааниге ээ болгон. Алар элдин жан дүйнөсүн байытып турган өздөрүнүн насаат кеңештерин, жамандыктан кайтаруу, жакшылыкка чакыруу милдеттерин аткарып, ыйманга, исламга кызмат кылышкан. Басир болгон, башкача айтканда көрөгөч болгон жараткандын уруксаты менен келечекте көрө билген олуялар болушкан. Муну канчалык жаап жашырганга аракет кылбасын, бул кара козулардын арасында жүргөн ак козу сыяктуу какшайып көрүнүп турат. Ошол эле кезде жоолашкан урууларды ынтымакта жолуктурган, капалашкан эрди катынды, ата баланы, бир тууганды, дос жарды катташтырган улуу инсандар. Булар кимдер болгон? Мойтаке, олуя, давагер, мүнүшкөр, саяпкер адам болгон. Сартаке, акыл ээси деп аталып, хан бийлердин кеңешчиси болгон. Тилекматаке, бугу уруусунан чыккан даанышман элчи. Садыраке, каракылды какчарган калыстыгы менен белгилүү болгон бий. Кытыраке, акелердин эң кенжеси. Андан кийин Каргааке, Карачаке. Байкаганыңыздардай тарыхтын куттуу барактарынын дагы бирөөсүн, башкача айтканда акелер темасын баштап атабыз. Бул акелердин төрдөн орун алган аксакалы Мойтакеден баштайлы. Кыргыздын улуу олуясы Мойтаке. Алдайыр уулу Мойтаке болжолду 1740-1745 жылдарда Ысык көлдүн күнгөйүндө төрөлгөн. Чоң атасы Белек хан түндүк кыргыздардын ханы болгон. Өз атасы Алдайыр 25 жашында көчүп баратканда, суу самыр суусунан өтүп жатып, агымдын күчүнөн кооптонуп, өз атын инисине берет. Ал эми инисинин алсызыраак атын өзү минип алат. Себеби иниси али үйлөнүлүк жаш жигит болгон. Натыйжада 25 жаштагы Алдайыр суудан өтүп атып, агып кетип каза болот. Мойтаке Алдайырдын 5-чи күчүү баласы. Атасынын аты айтып тургандай, Алдайыр деген сөздүн мааниси Алла жар болсун деген сөздөн келип чыккан. Алдайыр ата тирүү кезинде теке абыл бир атым, асан очуй санатым, мойтум болсо эл бийлеп, кайрылып учаар канатым деп, Мойтакени келечекте эл журтка пайдасы тийген адам болгонун билип койгон экен. Мойтаке олуя, батакөй, бий, таапчы, саяпкер, мүнүшкөр, акылман, 5 маал намаз окуган такыба диндар адам болгон. Ушул жерден саяпкер деп ат таптаган, ал эми мүнүшкөр деп бүркүт таптаган адамга айтылаарын билип алалы. Ошол мезгилде кайсы бир адам башчы, бий болсо, Мойтакенин алдынан өтүп, батасын алып анан болгон. Мойтаке биринчи бий болуптур. Кийин бул көкүрөктө бир эле бий болсун деп бийлигин өткөрүп берген экен. Мойт деген аттын келип чыгышы майит деп, арабча кишинин атынан келип чыгып, арабчадан ардактуу деген маанини билдирет. Мойтаке ажы болгон. Байым кат тааныган жашынан, сабаттуу эле башынан. Байым арабка чейин каттаган, арабтын тилин жаттаган. Байым Кытайга чейин каттаган, Кытайдын тилин жаттаган деп, Мойтаке каза болгондо айылдарынын созгон кошогунан эле анын жашынан кат сабаты жоюлган жана араб Кытай тилин билген, илимдүү билимдүү, ошол эле кезде мусулманчылыктын 5 парзынын бири болгон ажылык сапарын орундаткан ажы болгондугун жана көптөгөн эл жерди кыдырган инсан болгондугун байкасак болот. Жыргалаңдын боюнда өткөн чоң жыйында Мойтакенин ата аба дебей, аке деп айталы деген сунушун эл кабыл кылат. Ошондон кийин Мойтаке деп айтылып калган. Аке деген наам эл үчүн кызмат кылган, элдин келечегине кам көргөн,
калыс, адилет, элдин урмат сыйына татыган адамдарга берилген. Акелердин арасында Мойтаке аке деген наамды биринчи алган. Негизи ар бир акенин өзүнө таандык касиеттери болгон. Мойтаке батакөй киши болуу менен эле бирге өтө күчтүү давагер, сайыпкер жана мүнүшкөр да болгон. Мойтакенин давагерчилик касиетин туюнткан окуялар тууралуу айтып өтөлү. Бир күнү Токой уулу Абайылда карыянын баласы Эшкожо Атаке Баатырдын Айжан деген кызын алат. Айжан эне боюнда бар кезде томолонуп, жулмаланып, ооруп жатып калат. Баары жин оорусу менен ооруп калды дешкенде Мойтаке жок, андай эмес. Бул келин талгак болуп жатыптыр. Курсагында Баатыр жатат. Жолборстун жүрөгүн таап келип бергиле дейт. Жолборстун жүрөгүн таппай коюшуп, карышкырдын жүрөгүн берип коюшат. Ал кездери жолборстор көп болгон экен. Кийин эле орустар келгенде мылтык көбөйүп, тукум кырыт кылып салышыптыр. Буга мисал көлдөгү Орто Өрүктүнүн тоосунун бир коктусу жолборсту деп аталат. Карыялардын айтуусу боюнча ошол жерден мурда жолборсторду көп көрүшчү экен. Мойтаке олуялык кылып айткандан кийин Айжан эже Балбай Баатырды төрөгөн. Көлдөн чыккан Чыгаан бай Солтонкул келте болуп ооруп төшөккө жатып калат. Эч ким айыктыра албай койгондо Мойтакеге алып келишет. Мойтаке тамырын кармап, ысык менен суук кабышып калганын айтып, Солтонкулду айыктырган. Мойтакенин агасын чокмор менен башын жары чаап кеткенде да агасынын башын ачып, быркыраган сөөктөрдү кайра тезип, калыбына келтирип, мындайча айтканда операция кылып айыктырган экен. Мойтаке мүнүшкөр дагы адам болгон. Анын Төө Комдот деген бүркүтү, Куу Кумпай деген ителгиси болгон. Бүркүтүнүн Төө Комдот болуп айтылып калгандыгынын себеби ачарчылык болуп жатканда бүркүт аңчылыктан көп олжолуу болчу экен. Олжосун төөгө жүктөп келгендиктен Төө Комдот болуп айтылып калыптыр. Олжо элге таратылып, элди ачарчылыктан сактап калган деп айтылып жүрөт. Кийин Төө Комдот карып калганда Мойтаке эми тукумуңду улант деп кое берет. Бир топ убакыт өткөндөн кийин Мойтаке адамдар менен кетип баратса, төөлөрүнөн бүркүттөр учуп өтөт. Мойтаке бүркүтүн таанып, менин Төө Комдотум балдары менен учуп бараткан турбайбы дейт. Жанындагылар ишенишпей мелдеше кетишет. Атүгүл минген аттарыбыз эр токуму менен сиздики деп жиберишет. Ошондо Мойтаке ордунан тура калып, ичпекти алып булгалап, атынан кыйкырып чакырса бүркүт учуп келип, Мойтакенин колуна конот. Мелдешкендер эмне кылаарын билбей калышканда, жолуңар болсун. Силердин аттарыңарды алып, силерди жөө калтырмак белем деп ары мүнүшкөрлүгүн, ары жоомарттыгын көрсөткөн экен Мойтаке. Мойтакенин сайыпкерлик касиетинен учкай маалымат. Күндөрдүн биринде жайдын толуп турган мезгилинде Каркарада байказак той берип калат. Аш тойдо кыргыз казакта эр оюндары, айрыкча ат чабышы салт тура. Ал тойго кыргыз казактан эл абдан көп жыйналыптыр. Оюн зооктун башка түрлөрү бүтүп, чоң ат чабыш башталат. Ат чабышка Мойтаке кер кашка аргымагын, Сартаке чоң тору аргымагын кошушат. Чабылуучу аттарды эл алдында чубалтуудан өткөрүү учурунда Мойтаке казактан келген дагы бир кер кашка күлүктү көзүнө түшүрүп, өзүнүн кер кашкасы менен салыштырып, ал экөөнүн кандаш, түспөлдөш, турпатташ белгилерин жаза кетирбей, даана байкап калат. Бул жарышта казактын кер кашкасы Марада биринчи болуп келет. Ага удaalаш Мойтакенин кер кашкасы, андан соң Сартакенин чоң торусу келет. Баш байгеге үйүр-үйүр жылкы, короо-короо кой сайылыптыр. Казактар сүйүнүп турганда Мойтаке элдин алдына чыгып, бул жаңы асый кер кашка казак шооруктук эмес, башы меники. Мен мурун бооз бээимди жоготком. Ошонун курсагындагы колуну баш байге мага тиешелүү деп жарыя кылат. Эл арасы уудуу боло түшөт. Ушул кезде көптү көргөн акылга жетик Найман деген казак карыя: "Калайык, уудууңарды токтоткула. Казак кыргыз бир боор элбиз. Мындан чоң иштерди да акыл калчап чечкенбиз. Күн кештеп калды. Чырдын башын бүгүн ажыратууга болбойт. Бүгүн конок болгула. Чырдын башын эртең менен чечели" деп элди тынчтандырат. Эртеси эртең менен Мойтакенин кечээги айткандарын далилдеш үчүн сынамакчы болушат. Сынак ушундай эле. Бир короо козулуу койлордун энесин өзүнчө, козуларын өзүнчө экиге бөлүп, эки бетке жайгаштырышат. Анын жанына 3 койду байлашат. Берки короо койдун арасынан ушул 3 койдун козуларын таап келүүнү суранышат. Мойтаке атына минип, көгөндөгү койлорду 3 жолу айландыра бастырып чыгып, көз токтотуп байкаган соң: "Шубарым, мага 3-4 жигит бер. Бул койлордун козуларын мен өзүм жалгыз өңөрүп келмек белем" деп тамашалап, жигиттерди ээрчеткен бойдон жайылып жүргөн козуларды чочутпай аралап бастырып жүрүп, 3 кара козуну өңөрүп келет. Окуяны баары карап турган. Тиги жигиттер
3 койдун жанына келгенде Мойтеке козуларды кое бергиле дейт. Козулардын бирөөсү бир койдун жанына барат. Экөөсү болсо экинчи койдун жанына барып туруп калат. Көрсө бир койдун козусу эгиз экен, бирөөнүн козусу болсо жок экен. Мойтеке бул койдун козусу жок дейт, жалгыз турган койду көрсөтүп. Найман карыя койчудан сураганда койчу бир аз күн мурун козусун карышкыр жеп кеткен кой турбайбы дейт. Окуяны көрүп турган калың кыргыз казак таң калат. Мойтекенин олуялыгына, даанышмандыгына баа беришет. Найман карыя Мойтеке, Сартаке жана Шоорук баатырды бир өргөөгө чогултуп, Мойтекеге кайрылып, кана кадырма Мойт, эми кер кашканын жоругун башынан башта дейт. Мойтеке сөз баштайт. Менин бир үйүр жылкым бар. Анын баары кер кашка, айгыры да ошондой. Анын үйүрүнөн чыган күлүктөр учкаягаттар чыгат. Үйүрдө тууй турган бооз кер кашка байтал бар эле. Малбы жамбы анын биринчи тууганы кубаттуу алдуу күчтүү болот. Ошондон улам үйгө жакын бактырып жаткам. Кийин жоголуп кетти. Эми кер кашка күлүккө келейин. Ал энесинин 5 чалымын тартыптыр. Аттар айдакка түшүп, чубатуудан өтүп жатканда эле мен аны тааныгам. Бирок ишти күлүктөр чабылып келген соң баштайынчы деп сабырдуулук менен отурдум. Деп сөзүн аяктап калганда, Найман карыя Шоорукка кайрылып, кана баатыр, сөзүңдү башта. Кудайды эсиңе ал. Боордош эки элди эсиңе ал. Кудай алдында ачык айтып ак сүйлө дейт. Анда Шоорук баатыр ушинтип сөз баштайт. Ыраса келер. Мындан бир нече жыл мурун Көлдүк Мойт деген калыс манаптын айгыр бир үйүр жылкысы бар. Андан күлүк карылуат, камчы салдырбас аруаган дулдулдар, тулпарлар чыгат. Деп угуп, бир жигитти жөнөтүп ошол бооз байталды уурдатып алган элем. Байтал келери менен эле эркек кулун тууду. Мына ошол кулун кер кашка деп күнөөсүн моюнга алат. Ошентип чырдын башы чечилет. Баш байгеге сайылган олжолорду, тагыраак айтканда жылкыларды, койлорду айтап келишкенде, Мойтеке бир гана атты мөөрөй алган кер кашканын таманакы, маңдай тери деп алат. Күлүк капы болуп калбасын, жолун жасайын дейт. Андан соң байгеге сайылган малды баккан малчыларды чакыртып, койчуларың 100дөн кой, жылкыларың 10дон жылкы алгыла. Жакшылап асырасыңар, бул мал силердин көр тирилиңерге жетет деп малчыларды да курсан кылыптыр. Акырында Мойтеке Шоорук баатырга кайрылып, баатыр, эмгек сеники, атты жакшы асырап, жакшы таптап жүргөн экенсиң. Калган мал да сеники, сенин байгең деп Шоорукты ыраазы кылып, мал баккандыкы деп кер кашканы да ага таштап, өзүнүн жигиттерине да байгеден түшкөн мал жандыктарды бүтүндөй таратып берип салат. Ооба, Мойтекенин олуялыгы да тарыхтын тарбиялуу барактарында катталып, ооздон оозго айтылып келет. Айтылуу Ормон хандын атасы Ниязбектин ашын Көкөтөйдүн ашынан кем эмес кылып, сарбагыштар өткөрмөй болушат. Бир кылымга аты калчу ашка биринчи байгеге 9 кыз, 900 күлүк, 90 төө, 90 иник, 900 кой эчки коюшат. Ушул жерде Шапак баатыр Мойтекеге келип, өзүнүн топчу башы менен тору аргымагын сынатмакчы болот. Мойтеке эки күлүктү бирде көрүп, экөө тең мыкты экен. Бирок тору аргымага алыска чуркай турчу күлүк эместигин айтып, салсаң топчу башы күлүгүңдү сал деп айтат. Ашка бугулардан Мойтеке, Шапак баатыр, Жылкы Айдар аксакал, Сартаке, Жаныбек сынчылар барышат. Көптөгөн аттуу баштуулардын күлүктөрү ат салышат. Жарышта биринчиликти Мойтеке айткандай, Шапак баатырдын топчу баш күлүгү багындырат. Ар бир күлүктүн ээлеген ордуларына жараша байгелери бөлүштүрүлүп берилет. Ошондо Шапак баатыр Мойтекеге келип, Мойт аба, сиздин кеңешиңиз менен мен баш байгени уттум. Байгемдин башы сиздики болсун. 9 кыздын ичинен тандаганыңызды алыңыз дейт. Байгеге коюлган кыздар ай десе ай, күн десе күндөй болгон чырайы арткан сулуу кыздар болот. Бирок Мойтеке эмнегедир ошол сулуу кыздардын бирин да тандабай, өңү серт, бети сепкел Жээрке деген жүдөңкү кызды тандап алат. Жолдо келе жатып Шапак баатыр, Мойт аба, ошончо аруу чырай кыздын ичинен кайдагы өңү түсү келишкен бир эмени тандайсыз да дегенде, Мойтеке ушинтип жооп берген экен. Баатырдын ала күчү мол болгону менен көзү сокур, көкүрөгү ала көөдөн болот. Аял дегенде сен айткандай өңүнө карап эмес, өзөгүнө карап туруп тандап алуу керек. Бул кыздан төрөлгөн балдардын тукумунан кийин элди коргогон баатыр чыгат. Кийин Жээркенеден төрөлгөн баланын урпагынан айылчы уулу Исмайыл деген көзгө атар мерген баатыр чыгат. 1916-жылы орус отряды Ысык көлдүн күнгөй бетиндеги кыргыздарды кырып келе жатканда, Исмайыл баатыр отряддын командирин так чекеге атып өлтүргөн экен. Андан кийин бир топ баскынчы орус аскерлерди өлтүрөт. Командири жок калган отряд коркуп артка чегинип кетет. Ошентип
Мойтакенин көрөгөчтүгү далилденип, Исмайыл Баатыр жалпы элди кыргындан сактап калган. Күндөрдүн биринде Зарыпбек Султан бийликке келгенде тай жетелеп алып, Мойтакенин алдына бата сурап келет. Келипсиң батамды берейин деп Мойтаке батасын берет. Зарыпбегим болгонуң, толгонуң. Толсоң чайпалбагын, чайпалсаң төгүлбөгүн. Жоголгонуң табылсын, ооруганың айыксың. Кыдыр алейхиссалам кабылсын. Башында бол айылыңдын, кашында бол кайныңдын. Балам ак бол, анан так бол. Ар баледен сак бол деп батасын берсе, Зарыпбек батага ыраазы болбой, алып келген тайын бербей, кайра Сартакеге барып, Мойтакеге барсам кайдагы толгон болгун дейт деп арызданат. Анда Сартаке ушундай деген экен: бекер кылыптырсың. Батаны куру бекер таарынтып койгон экенсиң. Эми сага Мойтакенин батасы экинчи түшпөйт. Алды толбойсуң, толсоң чалкыбайсың. Издегениң табылбайт, тууганга туу, душманга уу, чаңгаганга суу боло албайсың. Мен Мойтакеден артык бата бере албаймын деген экен. Сартаке айткандай, көп убакыт өтпөй Зарыпбек бийликтен түшүп, канкор атыгып, өз элинен Кытайга качып, узак жылдар ошол жакта жашап калган экен. Мойтаке Ысык көл калмактардан бошогондо туугандарын көчүрүп келип, жерлерди бөлүштүрүп берип жайгаштырган экен. Өзүнүн балдарын Ысык көл районундагы айылына жайгаштырат. Бир аймакты көрсөтүп балдарына: силер бул жерге жайгашпагыла. Себеби бул жерде келечекте башка эл келип жайгашат. Силер ал эл менен аралашып кетишиңер мүмкүн. А бул азыр силер жайгашкан жерге башка элдер келбейт деген экен. Кийин Мойтаке жайгашпагыла деп айткан жерлерге орустар келип жайгашкан экен. Ал эми туугандарын жайгаштырган Орто Өрүктү сыяктуу бир катар айылда болсо, учурда Мойтакенин урпактары гана жашашат. Анын 4 аялы болгон. Алар Алма эне, Күмүш эне, Жээрке эне жана Алайдагы аялы. Алардан 8 уул көргөн. Алар Үсөн, Чомой, Калча, Алыбек, Качыбек, Саске, Курман жана Алдаяр. Бир жолкусунда Мойтаке Алайга барып калат. Элге батасын берейин десе, эл белиңиздеги балаңызды бериңиз деген экен. Ошол жерден бир кызга нике кыйып баш кошот. Төрөлгөн балага болсо Алдаяр деген ат койгула деп керез калтырган экен. Кийин бала төрөлүп Алдаяр атын алат. Учурда бул баладан 1 айыл бар дешет. Мойтаке бир күнү азыркы Каракол шаарынан өтүп бара жатып, бир топко тыңшап токтоп калат. Ошондо: аке, эмне болду сизге дешкенде, менин кулагыма үндөрү угулуп жатат. Кийин бул жерге шаар турат деген экен. Мойтаке каза болгонго чейин каза болгондорду азыркы Жалал Абадтын Аюп Булак деген жерине алып барып койчу экен. Себеби чоң аталарыбыздын сөйүктөрү ошол жака коюшубуз керек деген ишеним кармалган. Бугулардын бийи Назар бий каза болот. Бийди Аюп Булакка койгону алып кетишет. Суук болуп, ашуу бекип калып, койгону кеткендер 1 жылдай келбей калышат. Ошондо Мойтаке: сөйүк ташыганды токтотолу, мени Манжыл атага койгула деп ордун көрсөтүп кетет. Өлөрүндө: менин жайымды казып атканда казан туулга чыгат деп айткан жайы бар. Ошентип Мойтаке бул жолду 1843-45 жылдары каза болот. Сөөгү Манжыл атага коюлган. Айткандай эле кабырын казып атканда ак казан менен туулга чыгат. Мойтакеден кийин сөөгүктү Жалал Абад тарапка ташыганды токтотушуптур. Натыйжада элдин арасындагы салтка айланып калган терс адаттын жоюлушуна чоң шарт түзүп кеткен экен. Мойтаке акелердин эң аксакалы болгон. Сартаке Мойтакеден болжолдуу 30 жашка кичүү болгон. Ошондуктан дайыма аны көсөмү катары сыйлап, өмүрү андан озунуп сөз сүйлөгөн эмес экен. Сартаке өзүнө сөз кезеги келгенде да Мойтакеден өтүнүп, уруксат алып, андан кийин гана сылык сыпа сөз баштачы экен. Дастарконго отурганда да андан кийин кол сунган. Атүгүл бирге жол жүрүп, агын суу кечкенде да Сартаке Мойтакеден кийин бас турчу экен. 1997 жылы анын урпактары Орто Өрүктү айылына Ашар менен Мойтаке атындагы мечит салышат. Каракол шаарындагы Ленин деген атты алып жүргөн мектеп гимназиясы 2023 жылы Кудай жалгап Мойтаке атындагы мектеп гимназиясы болуп өзгөртүлдү. Каракол шаарындагы бир орус көпөсүнүн атын алып жүргөн Борбордук Каральков көчөсү болсо, өтө көптөгөн каршы чыгууларга карабай, урпактарынын аракети менен Мойтаке атындагы көчө болуп 2024 жылы өзгөртүлдү. Бул да учурдагы өтө чоң ары сыймык, ары сыйлык. Мойтакенин урпактарынан Кыргыз мамлекетин коргоого, түптөөгө зор салым кошкон болуштар, бийлер, карылар, молдолор, академиктер, генералдар, элчилер, манасчылар, профессорлор, Жогорку кеңештин депутаттары жана башка тармакта көптөгөн чыгаан инсандар чыккан.
Бирок ушунча чыган урпактар бар болгонуна карабай, Мойтаке тууралуу көзгө басар бир даректүү же көркөм тасма даярдалган эмес. Тилекке каршы жаштар бул атабызды билбей калууда. Сырттан келген пропаганданын таасири астында балдарыбыздын тили орусча чыгып аткан убакта, балким Мойтакенин урпактары Оолуя тууралуу көптөгөн тасмаларды даярдап калышаар деп үмүттөнөбүз. О менин боордошум. Ушинтип бир доордун Оолуясынын жашоосунун учкай көз ирмемдерине назар салдык. Биздин аталар теңирчи шаман болгон эмес. Биздин аталар ислам динин карманган, мусулманчылыкты аткарган, китеп кармап Куран жаттаган, жараткандын буйруктарын актаган мусулмандардан болушкан. Араларында Оолуялары, аалымдары, карылары, даанышман насаатчылары, таква тарыхчылары көп болгон. Биздин азыркы күндө өзүнчө өлкө болуп түтүн булатып жашап жатканыбызга себепчи болгондордун сап башында мына ошол таква аталар турат. Жашообузду дал ушул чыгаандарга карап түздөшүбүз керек. Себеби кыргызча тилим, ислам диним, Кыргызстан мекеним. Биз бул сыяктуу улуу заттарды акыркы демибизге чейин айта беребиз иншалла. Кийинки чыгарылыштарда буюрса калган акелердин өмүрүнө да кайрылабыз. Ырыс алды ынтымак, ынтымагы бар элдин айсыз кара түндө да асманында күн турар. Ынтымагы жок элдин балдары иттей ырылдап, ачык асман күндө да асманында түн турар. Мойтаке.